Азыр мен силерге геометриялык прогрессиянын мүчөлөрүнүн суммасынын турмуштагы бир мисалын айта кетейин. Легендада мындай айтылат: бир бай соодагер соодадан абдан олжолуу үйүнө кайтып келе жатса, дарбазасынын алдынан бейтааныш кишиге жолугат. Бейтааныш киши саламдашып, соодаңыз кандай болду деп сурайт. Соодам абдан жакшы болду, көптөгөн пайда менен келе жатам десе, бейтааныш соодагерге мындай деп айтат: сенин ушул тапкан акчаңдын дагы көбөйүшүн каалайсыңбы деп. Бул соодагер башка соодагерлер сыяктуу эле абдан ач көз болгондуктан дароо макул болот. Кандай кылып акчамды көбөйтөм десе, бейтааныш киши мындай дейт: мен мындан ары ушу бүгүнкү күндөн баштап, эртеңки күндөн баштап күнүнө сага 10.000 сомдон алып келип турамын дейт. Күндө кечинде 10.000 сом алып келип берип турам дейт. Соодагер таң кала түшүп, менчи, мен эмне кылам десе айтат: сен биринчи күнү 1 тыйын бересиң дейт. Соодагер таң калып, 10.000 сом үчүн 1 тыйынбы? Ооба, 1 тыйын. Экинчи күнү дагы 10.000 сом алып келем. Сен мага 2 тыйын бересиң дейт. Үчүнчү күнү дагы эле ошондой кылып 10.000 сомдон алып келе берем. Сен бар болгону мурдагы күнгө караганда 2 эсе кылып төлөп турасың дейт. Соодагер ойлоно түшүп эсептеп көрөт. Үчүнчү күнү 4 тыйын берет экенмин. 4-күнү 8 тыйын, 5-күнү 16 тыйын, 6-күнү 32 тыйын, ошентип отуруп 10 күндүкүн эсептесе, 10-күнү бере турган акчасы 5 сом 12 тыйын экен. Абдан таң калат дагы 10 күндүн акчаларын кошсо, мына бир жерге кошсо 10 күндүкүн 10 сом 23 тыйын болот экен. Ушундай пайдага кызыккан соодагер 10 күндүн ичинде мен бейтааныш адамга 10 сом 23 тыйын берет экенмин. Ал болсо мага 100.000 сом берет экен дейт. Себеби күнүнө 10.000ден алып келип атканда, ал эми 10 күндө болсо 100.000 сом пайда көрдү. Муну көргөн пайда соодагер кубануу менен макул болуп, экөө кол алышып убадалашты. Бизге белгилүү болгондой, бул дагы кайталап айтам, легенда байыркы жолу болуп аткандыктан убадага туруу ал кездеги адамдар үчүн милдеттүү нерсе болчу. Ошентип биринчи 10 күндө абдан кубанды. Бейтаанышка болгону 10 сом 23 тыйын берди. Ал эми соодагер болсо бейтааныштан 100.000 сом алды. Ошентип андан аркы убада аткарыла берди. Өзүңөр көрүп тургандай 11-күнү 10 сом 24 тыйын, андан кийин 20 сом 48 тыйын, ошол сыяктуу болуп отуруп, 20-күнү бейтаанышка берген акчасы 525.242 сом 88 тыйын. Бул андан алганга караганда алда канча оңойго турду. Ошентип 11-күндөн 20-күнгө чейин соодагердин бейтаанышка берген акчасы 10.475 сом 52 тыйынды түздү. Бул чындыгында соодагерден алган акчага караганда алда канча аз болду. Бул акчага мурдагы 10 күндө төлөнгөн 10 сом 23 тыйынын кошсо, анда деле анчалык чоң акча чыккан жок. Демек бул жер 5, бул жер 7, 75 тыйын, 10.485 сом 75 тыйын гана төлөдү. 20 күндүн ичинде төлөнгөн акчанын суммасы ушул болду. Ал эми 21 күндөн баштап төлөнгөн акчалардын суммасы мына алдыңарда жазылды. Ошондо 28 күнгө акчаны төлөнө баштаганда соодагердин ошондо гана өзүнүн алданганын түшүндү. Себеби 28 күнү төлөнгөн акча 1.342.178 сом 28 тыйын.
биринчи күnkү бир гана күндө төлөнгөн акча болду. Ал эми 29 күнү муну аргасыздан 2 эселегенге аргасыз болуп 2.684.354 сом 56 тыйын төлөдү дагы. Убаданын 30 күнү төлөнгөн акчасы мынакей төлөнгөн акчасы 5.368.709 сомду төлөдү. Убада кылгандан кийин айла жок, акыркы акчаны берүүгө туура келди. Ошентип 21 күндөн 30 күнгө чейинки соодагер төлөгөн акча 10.726.932 сом 48 тыйын болду. Бул 21 күндөн 30 күнгө чейинки гана төлөнгөн акча болду. Эми буга чейинки төлөнгөн 10.475 сом 10.485 сом 75 тыйынды кошкондо биздин соодагер белгисиз адамга мынакей биз эле эсептеп көрөлүк 2 тыйыны 23 тыйын болду. Сому болсо 8, 11, 14, 7, 3, 17. Ошентип белгисиз адамга бергени 10.737.418 сом 23 тыйын төлөдү. Башкача айтканда төлөнгөн акча 11 миллионго жакын акча төлөндү. Кымбаттуу окуучулар, ушундан силер геометриялык прогрессиянын эмне экендигин түшүндүңөр деп ойлойм. Бул мелдештин убаданын башы 1 тыйындан башталган эле. 1 тыйындан башталып 30 күндүн ичинде 5 миллионго жетти. Демек геометриялык прогрессия канчалык тез өсө тургандыгын ушул мисалдан көрүп турасыздар. Же болбосо силер биология сабагынан инфузориялар темасын өтүп жатканда эң кичинекей туфелькалар жана башкалар bir клеткасы 2-ге бөлүнөрүн, ар бир клетка 2-ге бөлүнүп, 3-чү муунда 4-кө бала болорун, булар кайра 2-чи муунда кийинкиде 8 жана ошондой болуп көбөлөрүн көргөнбүз. Демек, силер туфелькалардын көбөйүшүн ушул мисал менен элестете алсаңар болот экен. Эгерде ушуну туфелькага айландырсак, анда 30-чу күнү туфелькалардын саны эгерде өлбөй чоңое турган болсо 10 миллиондон ашык же болбосо 11 миллионго жакын болот экен. Бул мисалдан силер геометриялык прогрессиянын мүчөлөрүнүн канчалык тез өсө тургандыгын көзүбүз жетти. Ал эми суммасы болсо аябагандай чоң сан болот экен.